Бұл хадис Абу Хурайра разияллаху анхудан риwayat кылынат. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Рамазан ораза кылмаган адамга, ораза кылмагандарга 5 инам берилет дейт. 5 Аллахтын тарафынан сооп берилет. Ал алдыңкы үммөттөргө берилген эмес дейт. Мурдагы үммөттөр да ораза кылмаган, бирок аларга берилбеген неамат, аларга берилбеген соопту Аллах субханаху ва таала биздин үммөткө берген. Себеби ораза бардыгына фарз болгон. Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алал лазина мин кабликум. Ошолордун биринчиси хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адам баласынын оозунан чыккан жаман жыт, жагымсыз жыт Аллахтын астында мисиктен дагы, жыпар жыттуу мисиктен дагы жакшыраак дейт. Халуфу фамит саим. Халуф деп ошол ашказан бош калгандагы чыккан жытты айтат. Адам баласы жей берсе ашказан бузулат. Алла Таала ашказанды дарылаш үчүн, тазалаш үчүн 1 ай ораза кылган. Бираз ашка жүрөбүз дагы, ашкалыктын кадырын билебиз, тамакты жеп, тамактын лаззатын билебиз. Ошол учурда ашказан бош калганда бир жагымсыз жыт чыгат, бирок ошол жыт Аллахтын астында мисиктен дагы, жыпар жыттуу мисиктен дагы жагымдуураак. Биринчиси бул үммөткө берген Алла Тааланын өзгөчөлүгү. Демек, ораза жөнөкөй нерсе эмес. Ораза калмаган адамга Аллах субханаху ва таала ошондой жагымсыз жыты болсо дагы Аллахны сүйөт, Алла Таала арнаган нематтарыны сөзсүз берет. Экинчиси, ораза калмаган адамга хатта фис-самак фил-ма, судагы балыктар дагы дуа кылат. Мынау куруктуктагы жаныбарлар эмес, суудагы балыктар дагы ошол ораза калмады деп кечке чейин Алла Таала ушул ораза калмаган адамдын күнөөсүн кечиргин, өзүнүн рахматын алгын деп кечке чейин дуа кылат дейт. Бул өзгөчө экинчи берилген Алланын нематы. Түшүнүңөрбү? Үчүнчүсү бейиш күнүнө балдар эртең менен кечке чейин жасанат. Кадимки жасаланып, кооз болуп, зыйнаттанып даяр турат. Ушул ораза адам, калмаган адам келсин, мага кирсин, мен аны сыйлаймын, коноктоймун деп 5 күнүнө эртең менен кечке чейин күтөт ораза калмаган адамды. Кадимкидей бир адам үйүнү жасап, тамактарды кылып, коногун күткөндөй 5 ораза калмагандарды не кылат экен? Ушинтип жасанып, кооздоп, ошол жердеги бүт нематтарын даярдап, ошол адам келсин, ораза калмаган адамды мен күтүп алайын деп даярдык көрөт. Бул үчүнчү өзгөчө нематы. Төртүнчү немат балдар Алла өзгөчө берген, бул айда шайтандар байланат. Шайтандар, марадату жин, жоң-чоң шайтандар, жиндер байланат дагы ибадат кылыш жеңил болот. Негизинен Аллах субханаху ва таала шайтан менен нафсты байлагандан кийин, нафсы эле калат. Нафсты кантип тарбиялайбыз? Ашка жүрөбүз. Ашка жүргөндөн кийин нафсы тарбияга түшөт. Ошентип биз шайтанды нафсынын кулу болгондон кутулабыз. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Рамазандын биринчи күнү болгондо эле бейиштердин эшиги ачылат. Тозоктордун эшиги жабылат. Шайтандардын бүт баарын Алла Таала байлап салат. Ачылган эшик бейиштин оразанын аягына чейин жабылбайт. Жабылган тозоктун эшиги оразанын аягына чейин ачылбайт эми ал. Ушундай нерсе. Шайтандарды байлап коет, анан бирөө элан кылат: "Я багиял хайр акбил, ва я багияш шар аксир." Элан кылат, күнүн айтылат: "Эй, жакшылыкты издеген адам, соопту издеген адам, кел. Эми кел, мына сооптун айы келди. Сооп амал кылып ал. Бул айда нафил ораза кылсаң, нафил ибадат кылсаң, фарздын соогун аласың. Бир ибадат кылсаң, ондон 70-тен 700 эсе көп бере турган ай келди. Сен эми жакшылыкка шашыл, тообага шашыл, истигфарга шашыл, өзүңдү оңдо, ахиретке даярдык кыл" деп күнүнө бир мунади юнади. Бирөө чакырат: "Я багиял хайр акбил." Эй, жакшылыкты издеген адам, кел эми, сенин айың келди. Эми ушул жок дегенде бир айды Аллага бер, өзүңдүн ахиретиңе иште деп элан кылат. Экинчиси: "Я багияш шар аксир." Эй, жамандыкты издеген адам, ар дайым жамандык менен жүргөн, ар дайым дүйнөнү ээрчип, ахиретти унуткан адам, эми кел дагы сен дагы. Келип эми күнөөңдү токтот. Нафсыңды тарбияла, ахиретке даярдык кыл, билбеген кылган күнөөлөрдүн баарына тооба кылгын деп күнүнө не кылат, бирөө элан кылат. Демек, төртүнчү немат Аллах субханаху ва таала бенделерине өзгөчө жакшы көргөн үчүн бул айда не кылган? Шайтандарды байлап койгон. Шайтандар зынжырда турат, шенде турат, алар чыга албайт. Ошон үчүн биз өзүбүздү оңдогонго өтө жакшы шанс бар.
Өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Нафсты кусак менен ачып туруп, кусакты ачырып тарбия кылсак, иншалла не болду? Кудай кааласа биз нафстын, шайтандын кулу болбостон, Аллахтын кулу болобуз. Ошон үчүн балдар мына шайтандын байланганы билинет. Рамазан келгенде элдин баары тараба келип калат. Билесиңерби? Ошол адамдар фарз окубайт. Болсоң фарз милдети, сүннөт муаккада таравия. Бирок шайтандын белгиленген байланган бергиси ошол адамдар дагы мешитке келет дагы таравия окуп калат. Бирок таравиден кайра көрбөйсүң. Себеби шайтан кайра келет, баягы эле жумуш, баягы эле нерсе менен алек болот дагы, ахиретин унутуп, ошентип кайдыгер жашоо менен алек болуп калат. Ошон үчүн бул 4-чү Аллахнын берген бизге нематы, чоң немат экен. Аллах субханаху таала шайтандарды байлап койгон. Шайтандар бизге тийиштик кыла албайт. 5-чи берилген чоң немат балдар, Рамазандын акыркы күнү болгондо Аллах субханаху таала орозо кармагандардын баарын күнөөсүн кечирдим дейт. Субханаллах. Аллах үчүн орозо кармагандардын бүт баарыны Аллах таалам орозосуз кечирдим дейт. Кечирдим дегенде сахабалар сурашкан: "Я Расулаллах, ахия лейлатул кадр?" Не ал лейлатул кадр кечесиби, кадыр түнүбү? Ошон үчүн Аллах таалам кечирди дегенде ла дейт. Бирок бир адам амал кылып, амал бүткөн болсо, бүткөндөн кийин ал өзүнүн жазасын алат. Өзүнүн сыйлыгын алат. Менин үммөттөрүм, менин пенделерим бир ай мен үчүн орозо кармады. Мен милдетим аткарды. Кат гафарту лахум. Аларды мен кечирдим деп Аллах субханаху кечирип салат. Бул өзгөчө немат акыркы түнү. Ошол айттын түнү болгон күнү Аллах субханаху таала эмне кылат экен? Үммөттүн бүт баардыгыны, орозо кармагандар баарыны кечиремин дейт. Ушундай чоң немат. Ошон үчүн Рамазан балдар жөнөкөй ай эмес. Рамазанда Аллах субханаху таала башка үммөттөргө бербеген нематтар берип атат. Эң биринчиси не болду? Жагымсыз жыт, Аллахнын астында жыт бардан жакшыраак. Экинчиси хатта самак фильма, суудагы балыктар дагы сага истигфар айтат. Үчүнчүсү бейиш сени даярданып күтүп турат. Качан келет экен, мен аны сыйлайын деп. Төртүнчүсү шайтандарды байлап койгон Аллах субханаху таала, шайтан сага таасирин тийгизе албайт. Бешинчиси Аллах таалам орозо кармагандар бүт баарыны күнөөсүнү кечирдим дейт. Бул өзгөчө Аллах субханаху таала берген немат.